Салам достор, Таттуу ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө жүгөрү кошулган дымдама жасайбыз. Ал үчүн алгач казанга ичке тууралган койрук майды тизип алабыз. Эми анын үстүнө алдын ала туздалган этти салабыз. 2-3 баш майдаланган пияз салабыз. Помидор майда тууралган. Сабиз. Эми аны бир аз туздап алабыз. Татымалдардан ар кандай кошсоңуздар болот. Мен зире коштум. Болгар калемпири. Эми жүгөрүлөрдү казандын четине мына ушинтип тизип алабыз. Картошканы болсо ортосуна салабыз. Сарымсак салып, эң үстүнөн капустаны мына ушинтип жаап чыгабыз. Эми муну жакшылап туздап, зире кошуп, мен 1 аш кашык томат пастасын да салдым. 100 миллиграммдай сууну коюп, көк чөптөрдөн ар кайсысын колдонсоңуздар болот. Мен райхан чөбүн колдондум. Эми капкагын жаап, алгач улуу отко коюп кайнатып, андан соң 1,5 саатка жай отко дымдап коебуз. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болду. Эми муну жакшылап кооздоп, тарелкабызга салып алабыз. Алгач астына капустаны, ал эми тарелканын четине жүгөрүнү мына ушинтип тизип алабыз. Картошка менен этти жакшылап аралаштырып, суусун кошо коюп салып алабыз. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр, кандай даамдуу тамак болот. Видео жаккан болсо лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Эгерде менин видеолорумду биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе, каналга катталып, коңгуроо белгисин басып коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.